Эл аралык республикалык институт Кыргызстандагы кезектеги сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялашты. Анда Кыргызстандагы эл ичиндеги кайсы саясатчынын кадыр баркы же болбосо аброю, анын рейтинги жогору, мына ошонун жыйынтыгындагы маалымдашты. Учурдагы өлкө башчы Садыр Жапаров 32% менен биринчи орунда келди. 24% көрсөткүч менен Камчыбек Ташиев экинчи орунга жайгашкан болсо, калган саясатчылар 10%га дагы жетишкен жок. Тагыраагы Нуржигит Кадырбеков 9% менен 3-чү орунга жайгашкан болсо, 6% менен саясий ишмер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумаров Адакан Кимсенбаевич 6% менен 4-чү орунга жайгашты. Негизинен бул эл аралык республикалык институт сурамжылоону кандай шартта жүргүздү? Онлайнбы, же болбосо социалдык тармактар аркылуубу, же болбосо кайсы бир статистикага таяныппы, же эл аралап сурамжылоо жүргүздүбү? Ал жагы бизге маалым эмес. Ошонун негизинде мен дагы эл ичинде Кыргызстандагы сурамжылоо жүргүзүүнү туура көрдүм. Мен сурамжылоону кандай жүргүзөм? Мына ошол ачык акыйкат каналынын сообществосу аркылуу тизме калтырам. Баарыңыздар ошол менин каналымдын сообществосуна кирип, өзүңүздөрдүн каалаган саясатчыларыңызга, өзүңүздөрдүн тандаганыңыздарга добуш берсеңиздер болот. Бул сурамжылоо ошол сообществомдо 1 ай бою калат, сакталып. 1 айдан кийин биз дагы өзүбүздүн жалпы жамаатыбыз менен сурамжылоонун жыйынтыгын жарыялайбыз. Кимдин жана кайсы саясатчынын аброю, рейтинги жогору турат, баарыңыздарга маалымдайбыз. Андыктан достор, мына ошол видеону баардык соц тармактарга, баардык WhatsApp, Telegram группаларга, баардык кимге болбосун баарына таратыңыздар. Биз сурамжылоону ачык, айкын жана таза өткөрөбүз. Ошондуктан достор, сурамжылоолорго баарыңыздар катышыңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Андыктан мен сиздер менен коштошом. Эмки эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Видеону бөлүшөбүз, лайк басабыз, комментарий жазабыз. Саламатта калыңыздар.